Алла Таалам барыбызга бу дүйнөдө кыска жашоо берди. Түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн. Жашоонун бир тобун жашап койдук, калганы өтө аз. Ушул кыска жашоонун калган аз жашоосунда бири-бирибизге зулумдук кылбай эле жашайлы. Бири-бирибизди кордобой, бири-бирибизге жала жаппай, бири-бирибиздин акыбызды жебей, бири-бирибизди тебелебей, бири-бирибизди куугунтуктабай, бири-бирибизди маскарлап шылдыңдабай, бири-бирибизди сүйүп жашайлы, жакшы көрүп жашайлы. Колубуздан келсе пайда жетсин, жетпейби, жамандык кылбайлы. Көңүлүбүздү көтөрөйлү бири-бирибизди. Аллахым берген үй бүлөлү. Ажырашуу, мажырашуунун баарын токтотойлу. Уурулук, муурулук, келишпестик, бөлүнүп жарылгандардын баарын токтотойлу. Аз бизге не до этого. Лаяни деп коет даже. Лаяни дегенди билесизби? Лаяни деген бесполезный сөздөр, пайдасыз сөз, пайдасыз иштерди пайгамбарыбыз тыйып салган. Аны таштамайынча мусулман чырайлуу болбойт деген. Мин хуснул исламил мар таркуху ма ла яни. Мин хуснул исламил мар таркуху ма ла яни. Мусулман адамдын чырайы пайдасыз нерсени таштоодо дейт. Бизге не до этого, ошо алдыбызда өтө улуу күн турат. Түбөлүктүү ахирет турат. Алланын алдында эсеп китеп берүү турат. Эч ким качып кутула албайт. Ар бир жакшы жаманга Алла Таала акысын берет. Тараза бар, сырот көпүрөсү бар, махшар майдан бар, эсеп китеп бар, түбөлүктүү бейиш дозок бар. Алдыбызда өтө чоң иштер бар. Ошон үчүн туугандар, иншалла келиңиздер. Ислам дининин чакырыгы, Алланын чакырыгы, пайгамбарыбыздын чакырыгы. Бири-бирибизге жакшылык каалап жашайлы. Пайдалуу болуп жашайлы. Пайгамбарыбыз айткан хойрун нас ма янфаун нас. Адамдардын эң мыктысы, эң жакшысы адамдарга эң пайдалуусу деген. Бизден адамдарга пайда жетсин. Бардыгына пайда жетсин. Тилибиз менен, колубуз менен, акчабыз менен, билимибиз менен, денебиз менен, дуабыз менен, насаат менен, жолдомо менен, багыт менен бизден только пайда жетсин.